Ауйде кетет. Магомед Султан Яхияев. Жылдыз саноочулар. Ошол күндөрдө биздин айылда бортунда 2 кишиси менен учурулган космос корабли жөнүндө эле сөздөр айтылып калган. Атүгүл бир карыя жанындагыларга космос корабли айылдын тагысынан учуп баратканда көргөндүгүн айтып, мактанып да жиберген. Эй кудайсыз, деди бир убакта жоон үндүү айылда молдолук жайы бар башка бир карыя. Асманда кайсыл адамдар болмок эле? Газетага жазылгандардын баары баштан аяк калп. Аякта Кудай кааланын өзү жашайт. Ал мындайга жол бербей калсын. Олтурушкандар күлүп калышты. Алардын күлкүсүнө Ахмет экөөбүз да кошулдук. Эй, чаламолду, деди калпакчан жаш жигит. Кишилердин башын айландырба. Космоско көп эле кишилер учушту. Бирок бири да Кудайды көрө алышкан жок. Кудай бардык күнөөкөрлөрдү тиги дүйнөдө жазалайт, деп кыйкырды алиги фанатик. Жаңжал башталды. Анан бизди кууп жиберишти. Ахмет экөөбүз учуп бараткан убакта космос кораблин көрүүгө аябай ынтызарланып калдык. Ошентип түн ичинде саксактап турууну чечтик. Парол үчүн бийигирээк асканы тандап алдык. Анан караңгы кирген убакта ага чыгып барып күтө баштадык. Айлана тып-тынч, асманда жылдыздар төгүлүп турду. Биз чалкабыздан жатып асманга көз кададык. Зерикпес үчүн ар кандай окуяларды айтып бердик. Бир маалда Ахмет мени колумдан шапка алмай калды. Карачы, тигини ал. Бирок бул космос корабли эмес болчу. Соңунда агыш из калтырып, асмандан жылдыз учкан эле. Жок, дедим мен. Корабль жай учат. Албетте, тездечи. Бирок алыстан жай сыяктуу көрүнөт. Бул жөнүндө газетага жазылган деп мага атам айткан. Ага отуруп учуу кызык болор эле, деп күрсүнүп койду Ахмет. Ал жактан бүткүл жер көрүнөт. Глобустан көрүнгөн сыяктуу. Билесиңби, Москвага кат жазсамбы деп турам. Жаңысын учурушканда мени да отургузушсун. Сени ошентип эле отургуза коет дейсиңби, деп каршы болдум. Өзүң деле акылдуумун деп ойлойсуң го. Менин деле учкум келип турат. Бирок аякка учкучтарга гана уруксат берет турбайбы? А мен учкучтун окуусун окуйм, деп жооп берди Ахмет. Ха-ха, сенден учкуч чыкса, менден падыша чыкпайбы, деп күлдүм мен. Кантип учкуч болом дейсиң? Бийиктиктен коркот эмессиңби? Калп айтасың. Кенедей да коркпойм. Түгүл 100 жылдык жаңы акчагачынын кылда чокусуна да чыга алам. Аны бак дейт, асман эмес да. Ылдый карасаң башың айланат, тизең калтырат. Такыр антпейт. Көрөсүң го, акыры мен учкуч болом, деп сыймыктуу ишеним менен айтты Ахмет. Экөөбүз бир азга талаштык, анан унчукпай калдык. Бир убакта Ахмет мындай деди. Деги, жылдыздарың көп го. Менимче, башка жерге караганда жылдыздар биздин тоодо көп болсо керек. Эмне үчүн? Бул жер бийик эмеспи? Жакшы да көрүнөт. Билесиңби, деп сунуш кылды ал. Кел, алардын баарын санап чыгалы. Жылдыздарды санап чыгууга болобу? Деп күлүктөндүм мен. Алар короодогу койдон да көп эмеспи? Болот. Асманды экиге бөлүп алабыз да, анан санай баштайбыз. Тетиги асман башталган жердеги четки жылдызды көрүп турбайсыңбы? Айткан кебиң кара, дедим мен күлүп. Асман эч жерден башталбайт, ал төгөрөк. Төгөрөк экенин сенсиз да билем. Айталы, тетиги жерден тоо асманга тийишип турган жерден. Дагы келиштирдиң сөздү. Тоо асманга кантип тийишмек эле? Эмне эле талашып калдың сен? Деп кызаңдады Ахмет. Андан башка иш жокпу? Тетиги жымыңдаган жылдызды карасаң, көрдүкпү? Ошону. Ооба, көрдүм. Ошондон тигил тоого чейин сызык сызбы? Сыздыңбы? Сыздым. Бул тарабы меники, тигил тарабы сеники болот. Келем, санай баштайлы. Биздин айылдын үстүндө канча жылдыз бар экенин эртең Елена Васильевнага айтып беребиз. Елена Васильевна биздин орус тили мугалимибиз болчу. Ал бизге Ростов шаарынан келген. Бизде канча жылдыз бар экенин билүү ага чыны менен кызык го. Анткени бул жердик эмес да, деген ойго келдим. Болуп турганда, дедим макулдугумду билдирип. Жылдыздарды саноо аябай кыйын экен. Чоң жылдыздар көп, а кичинелери болсо бакырап андан да көп. Бирок баарынан да аларга көпкө карап турсаң, жылдыздар көз алдыңда шалдык үйдү болуп кеткен кызык экен. Кайсынысын санап, кайсынысын санай элегиңди билбейсиң. Ахмет жанымда көөрөп жатты. 125, 126. Мен эледе чоңдорду, анан кичинелерин санай бердим. Өзүң бил, мен тегиз эле санап кирдим, деп жооп берди Ахмет. Анан кайрадан көөрөп шыбырай баштады. 127, 128. Мен адашып калбас үчүн бир жылдызга сүймөйүмдү туштата токтоттум да, ичиңден санап, жолдо кылып жатасың, дедим. Ал башын ийкеп унчукпай калды.
Эми асманды колу менен жаңсап санай баштады. Санай бердик. Ахмет бир маалда мени колго түртүп койду да, каякты санап жатасың? Алар меники да. Жок, меники. Сен жакка киргеним жок, дедим да. Асманды өзүң бөлүштүрбөдүң беле? Ооба, бөлүштүргөм. Сен болсоң мен жакка кирип кеттиң. Кирген жокмун деп жатпаймын беле? Мен кирдим деп жатам. Бир аз нарыраак жылчы. Мен эсептен жаңылып калбас үчүн андан нары талашпадым. Кайрадан санай баштадык. Бир убакта Ахмет мындай деди. Мен бүттүм. Эмне болду? Санап бүттүм. Бачым эле? Анда кое тур, мен бүтөйүн. Бир аздан кийин Ахмет сурап калды. Канча болду? Өзүңдүкүчү? Меники болсо 739. Анын 410 чоң, калгандары кичине, дедим мен. Ого, сен сыягы меникин да санадың көрүнөт, деп нааразыланды Ахмет. Мен жакка кирбегин деп жана эле айтпадым беле? Такыр анткеним жок, деп чычабадым мен. Бирине да тийгеним жок. Эмнеге калп айтмак элем? Ахмет аныма ишенди. Анан экөөбүздүн жылдыздарды кошу баштадык. Баары 1359 болду. Чынын айтсам, бир аз күдүктөнүп турдум. Анткени тоонун үстүндөгү бир нече жылдызды менимче 2 жолдон санап кеттим көрүнөт. Анткени менен кээ бир майда жылдыздарды санабай калдым окшойт. Ошондуктан орто эсеп менен баары туура эле болду го. Ишти чаташтырбайын деп өз күдүгүм тууралуу Ахметке айтканым жок. Укмуш болду, деди. Ахмет биз баарын санап бүткөндөн кийин эми айылыбызда канча жылдыз бар экенин билип алдык. Муну Абдулхан чоң ата да билбесе керек. Эртең балдарды бир таң калтыралы дейсиң. Эми кетели. Суук болуп кетти. Кыясы космос корабли buluşпайт го. Жылдыздардын канча болгонун унутуп калып жүрбө. Унутпайм, деп отап бердим мен. Биз аскадан түштүк да үйдү көздөй бет алдык. Эртеси күнү мектепке баардан мурда келдик. Биздин айылдын үстүндө 1359 чоң жана кичине жылдыздардын бар экенин аны Ахмет экөөбүз ачканыбызды балдарга тезирээк айтууга ашыгып, чыдамыбыз кетип жатты. Балдар бул тууралуу билишкенде аябай таң калышты. Кээ бирөөлөр бизге суктанышты. Ал эми 3-класстагы Ахмет Муслимов болсо, биз жөн эле калпты шапыртып жатканыбызды айтып, өзү жылдыздарды кайрадан санап чыгып текшерип көрмөкчү болду. Елена Васильевна келген убакта өз жаңылыгыбызды ага да айттык. Ал күлдү да, муну эмне үчүн иштедиңер, балдар, деп сурады. Илим үчүн, деп жооп берди Ахмет. Мен мынтип кошумчаладым. Елена Васильевна, биз бул сизге кызык болот деп ойлогонбуз. Сиз биердик эмессиз да. Рахмат, балдар, деди Елена Васильевна. Бирок силер бекер убара болупсуңар. Асманда жылдыздар өтө көп. Аларды санап чыгыш үчүн атайын аспаптар керек. Жогорку класстардын астрономияны окуйсуңар. Ошондо жылдыздар тууралуу көп кызыктарды билесиңер. Ал эми мени кубанткыңар келгендиги үчүн рахмат. Чынын айтсак, биз космос кораблин көрөлү дегенбиз, дедим мен. Анан көрдүңөрбү? Жок, ал болгон жок. Кантип болгон жок? Болду, деп жылмайды Елена Васильевна. Космос кораблин түндүк батыш тараптан кечки саат 9 менен 10 ортосунда байкоого болот деп кечээ Махачкаладан бербеди беле? Ахмет экөөбүз бири-бирибизди карап калдык. Мына тамаша десең, демек биз жылдыздарды санап жатканда корабль үстүбүздөн учуп өткөн да, биз болсок аны көрбөй калыптырбыз. Эчтеке эмес. Шылкыйбагыла балдар, деп сооротtu бизди Елена Васильевна. Космос корабльдери биздин айылдын үстүнөн дагы көп жолу учушат. Силер аны дагы көрөсүңөр. Космос корабли кандай болот өзү, деп сурап калды Ахмет. Келесоо десе, дедим мен. Эмне, сен газеталардан сүрөтүн көргөн жок белең? Биздин корабльдер космоско канча жолу учуп чыгышты. Ошо ар бир учкан сайын газеталарга сүрөттөрүн чыгарат эмеспи? Аны көргөмдечи, деп ашыгыштуу актанды Ахмет. Космонавттардын да сүрөттөрүн көргөм. Гагаринди билем, Леоновду дагы. Терешкованы да көргөм. Анан эмне, деп эметип жатканыңды шайтан билсин. Сабак өтүп жаткан кезде Ахмет мен жакка жыла берип шыбырады. Билесиңби, Гаджи, биз аны жылдыздарга кошуп санап коюп жүрбөйлү? Мүмкүн, дедим мен олку-солку болгон кыязда. Бирок кийинки жолу сөзсүз көрүүгө аракеттенебиз, түшүнбү? Ахмет башын ийгеди. Анан биз сабакты уга баштадык.